эгерде совет бийлиги болбосо, коммунистик партия болбосо, буларды басмачыларды жок болбосо, булар совет элин кырып таштамак эле деген көркөм фильм аркылуу алар душмандын образын жаратты дагы, ошол басмачыга бүт душмандын образын топтоду да. Анан кийин Мадамбек бир гана кыргыздарды эмес, орустар тоногондук үчүн дагы, орустарды тоногондук үчүн дагы, орустардын айылкыштактарына кол салган басмачыларды дагы жазалаган. Мисалы Калкожоно маалыматтарын Ташкентте, анткени себеби Түркистан АСРнын борбору Ташкент болуп турган 1918 жылдан 1924 жылга чейин. Маалымат дегениңизде сүрөт бар. Сүрөттөр бар. Булардын кылмыш иштери бар, сурактары бар да? Жок, сурактары бул УКМКда. Уткопскунда. Булардын кыймыл аракеттери боюнча, булардын чыгышы боюнча, булардын аракеттери, согуштук аракеттери боюнча Ташкенттеги архивде турат. Алардын көбүнчө Жыйырманчы кылымдын 20 жылдарында Борбор Азияда кулаш жайган басмачылык кыймыл тууралуу бүгүнкү күнгө чейин талаштуу пикирлер бар. Басмачылык кыймыл тууралуу архивде кандай маалыматтар бар? Бул кыймыл тууралуу чындыкты канчалык айта алдык? Архив маалыматтарды канчалык ачыкка чыгара алдык? Ушул суроолорду Куугунтук курмандыктары подкастында тарых илимдеринин кандидаты, Ош мамлекеттик университетинин доценти Талайбек Жаркынбаев менен талкуулайбыз. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы, куш келдиңиз биздин студиябызга. Рахмат. Буга чейин ушул биздин Куугунтук курмандыктары подкастында бир эки үч жолу сөз кылдык да, анан биздин ошол YouTubeга чыккандан кийин алдына жазат да биздин көрөрмандар. Эмне үчүн силер басмачы деп атап атасыңар? Ким басмачы деп мындай. Ушул термин биздин лексикабызга кантип кирип калды? Негизи эле ушул Совет мезгилинде ушул терминди 70 жыл колдонуп жүрдүк да, тарыхта, тарыхый китептерде. Терминдин өзү жөнүндө айтып берели, анан темага кетели. Жакшы болот. Басмачылар дегендин этимологиялык мааниси бул теге советтик мезгилде эле тарых, советтик тарыхчылар тарабынан эле бул такталган. Бул басмак түркий сөздөн алганда басып алуу, зордук көрсөтүү, зомбулук көрсөтүү деп ошол Поляков, ошол басмачылык кыймыл боюнча специалист Поляковдун, Чугуновдун китептеринде көрсөтүлгөн, ал уже такталган. Бул өзү терминдин аталышы риторикалык маселе, талаш тартыштуу маселе. Ал бүгүнкү күнү кайрадан кимди басып алгандыгы жөнүндө бүгүн коомчулук айтып атпайбы? Керек болсо алар өздөрү басып алган. Теге советтик мезгилде болсо теге басып алган, теге басмачылар басып алган, теге совет бийлигин басып алган, зордук көрсөткөн. Бүгүнкү күндө мына жаңы көз караш менен айтканда керек болсо алар өздөрү басып алган, өздөрү басмачы деп келип атпайбы? Бул өзү риторикалык маселе. Бирок андан дагы маанилүүсү, бул басмачы деген термин качан пайда болду? Анан кийин кимдер колдоно баштады? Ушул маселе өтө кызыктуу да. 1918 жылдан баштап 1920 жылга чейин Кызыл армиянын, ошондой эл комиссарлар советинин, жергиликтүү революциялык комитеттин оперативдүү маалыматтарында, стенограммаларында басмачы деген термин таптакыр колдонулбайт да. Башында жок, таптакыр жок, таптакыр жок. 18 жылдан билесиз, Кокон автономиясы талкалангандан баштап 20 жылга чейин ушу биринчи фазасы болот да, басмачылар элдик кыймыл болот. Бул жерде басмачы деген терминди колдонушпайт. Анын ордуна шайкалар, бандиттер, каракчылар деген терминди колдонушат. Анткени себеби бул термин каяктан келип чыккан? Бул термин 1917 жылга чейин эле падышалык Россиянын Түркистандагы баягы биринчи дүйнөлүк согушка, баягы оорлук жумуштарга, согушка мобилизациялоо учурунда теге мобилизацияга каршы элдик көтөрүлүштөр болгон. Ал элдик көтөрүлүштөрдүн жыйынтыгы 16 жылдык көтөрүлүштүн кульминациясы болуп атпайбы? Ошондой эле көтөрүлүш 14-жылда теге түштүктө Ферган өрөөнүндө болгон. Көптөгөн лидерлер, ошол саясий лидерлер, көтөрүштүн лидерлери администрацияга кол салышып, бүт жигиттери менен көтөрүлүшкө чыгып, көтөрүлүштөрдү уюштурушкан. Ошол учурда Россия падышачылыгынын акыбалы өтө оор болчу, акыркы учурда согуш учурунда. Осман империясынан бир канча агенттер келген. Агенттер келип, Россия падышачылыгына каршы контрреволюцияларды уюштуруш үчүн атай пропагандалык иштер жүргүзгөн. Ошол пропаганданын аркасында чоң көтөрүлүштөр болгон. Ошол чоң көтөрүлүштөрдө бүт катышкандардын бардыгын каракчылар жана каракчылык деген бирене менен бардыгын көбүн сүргүнгө айдалган. Алар кимдер? Алар ушул Мадамбек, революцияга чейин эле Мадамбек, Мойдунбек,
Көрші Ермат, Кичи Ергеш, Чоң Ергеш, Қалқожо, мына теге 17 жыл шығып атпай басмачы, ошолордун бардығы сүргүнгө айдалган. Демек падышалык учурда эле. Падышалык учурда сүргүнгө айдалган булар. Көтөрүлүштү теге немеде эле башталган булар. Теге 14-жылда башталган. 14 жыл. Аларга каракчылык деген, каракчы деген термин ярлык тагылган аларга. Октябрь революциясы ишке ашып, анан кийин ал жерде бийлик алмашкандан кийин алардын бардыгы сүргүндөн келген. Сүргүндөн келген дагы кайрадан эле теге Кокон автономиясын курууга активдүү катышкан булар. Уламалардын тараптан, уламалар деп коет, уламалар тараптан актив коет. Анан кийин теге Кокон автономиясы талкалангандан кийин кайрадан элдик көтөрүлүш ачык мындай бир формага чыгып, элдик көтөрүлүш мурда латенттик жабык болуп келсе, 17-ci жылы, 18-ci жылы Кокон автономиясы талкаланышы менен ал ачык формага өткөн. Мына ошентип географиясы да кеңейген. Географиясы да кеңейген. Эл кошулган буларга, жалпы ошон үчүн элдик көтөрүлүш деп атабыз да. Ошон үчүн аларды теге падышалык администрацияны колдонгон терминди булар 20-жылга чейин колдонгон. Каракчылар, анан шайкалар, бандиттер деген терминди колдонушкан. Андан кийин 18-ci жылы Михаил Васильевич Фрунзенин келишими менен 20-ci жылы келишими менен абал бир аз өзгөргөн. Андан кийин совет бийлигинин органы, саясий органы болгон Красная звезда, Советский Туркестан деген газеталарга атай бир идеологиялык обработка болсо керек, идеологиялык жактан иштеп чыгышканда анан кийин аларга анан кийин басмачы деген терминди киргизишти. Колдоно башташты. Демек экинчи этабында жана 20-чы жылдардын орто ченинен кийин 20-чы жылдан экинчи фазасында, уже экинчи фаза деп коет, экинчи фазасында уже басмачылар деген термин ошол теге совет бийлигинин саясий органдарында пайда болду, журналдарда пайда болду. Ошол боюнча эле бизде ошол терминди атап калдык. 70 жыл бою ошол басмачылар булар контрреволюциялык уюмдар, булар бандиттер, булар шайкалар деп бүт советтик тарыхнама ошентип биздин аң сезимибизге баягындай кыттай куюп отурду. Андан дагы эффективдүү методу бул болгону бир 10 чакты көркөм тасма тартылды. Эл эми теге Поляковдун, Чугуновдун, совет историографтардын китебин окуйт да, алардын аң сезимине булар басмачылар, булар бандиттер, бул антисоветтик кыймылдын өкүлдөрү, булар эгерде совет бийлиги болбосо, коммунисттик партия болбосо, буларды басмачыларды жок болбосо, булар совет элин кырып таштамак эле деген көркөм фильм аркылуу алар душмандын образын жаратты дагы, ошол басмачыга бүт душмандын образын топтоду да. 10 чакты кино, көркөм фильм ошоларды душмандын образы жаралды теге совет элинде. Ушинтип окуп мен бүтүндөй бир муундар тарбияланып калды да. Ооба, аң сезимге куттай коюлган басмачы деген ярлык мына бүгүнкү күнгө чейин көпчүлүгүнүн жүрөгүндө сакталып, бүгүнкү күнгө чейин басмачылар жек көрүшөт. Мына коомдо бүгүнкү күндө бизде коомдо эки көз караш бар. Көпчүлүгү дагы деле алар бандиттер, алар дагы эле шайкалар, совет бийлигине каршы чыккан контрреволюционерлер, төңкөрүшчүлөр. Ал эми жаңы көз караш менен изилдегендер болсо, жок, булар эч кандай басмачы эмес, булар элдик боштондук көтөрүлүштүн башчылары, булар Түркистанды боштондукка чыгаруу кыймылынын башчылары, мекенди ойлогон, жерди ойлогон, мекенчилдер, патриоттор деген эки бизде бүгүнкү күндө Кыргызстанда ушундай эки көз караш бар. Коомчулукта дагы, академиялык чөйрөдө ушундай эки көз караш бүгүнкү күндө жашап атат. Ушул суроого келерден алдын да, мына колумда сиздин жаңы эле жарык көрдү го, могу китебиңиз турат. Фергана өрөөнүндөгү басмачылык кыймылдын кыска тарыхы деген. Бул бүтүндөй архив материалдарга таянып жазып турсуз. Ооба. Анан негизинен ушул басмачылык кыймылдар боюнча буга чейин айтып келишти. Биздин архив материалдардын көбү Өзбекстанда депчи. Ооба. Анан сиз Өзбекстанга ушу 90-чы жылдардан бери эле такай барып изилдеп жүрөт экенсиз. Сиз айтып аткан талашты жокко чыгарыштын бир эле жолу бар. Бул архивдик фактылар, далилдер. Анан аны кантип чечмелеп айтып бериш да. Ошо архивде басмачылык кыймылга тиешелүү кандай материалдарды таап алдыңыз? Дагы кандай материалдарды алса болот ушундан баштайт? Биринчиден, бул маселени мындай карашыбыз керек да. Постсоветтик мамлекеттерде биринчиден кандай изилденип атышат, кандай изилденип атат да. Андан кийин бизге бул Кыргызстандын окумуштууларына ким жем таштады, муну кайрадан изилдеш керек деп ким жем таштады башында 90-чы жылдардын аягында. Ким жем таштады, кайра карап чыгалды деген мына ушул маселеден башташыбыз керек да. Мисалы бул тема Тажикстанда жабык тема. Анткени режимди билесиз ал жерде. Ал жабык тема. Түркменстанда жабык тема, бул тема жабык. Изилдөөгө тыюу салган. А Өзбекстанда болсо 80 кайра куруу саясаттан соң эле булар тарыхты теге Өзбекстан тарыхын кайрадан карап чыгуу маселеси күн тартибине коюлуп, алар 90-чы жылда башталды да. Дароо эле ушул тема экен. Өзбекстан Республикасынын биринчи президенти Ислам Каримов
1990 жылы апрель айында ал учурда союз таркай элек болчу. Өзбекстан СССРнин коммунистик партиясынын 27-чи курултайында ал мындай деген бир тарыхчыларга дем берди да духун көтөрдү. Биздин тарыхты жазган советтик тарыхчылардын концепциясы жарабайт. Алардын тарыхын, биздин тарыхыбызды бурмалап таштаган. Алар биздин тарыхчыларга тапшырма тез аранын ичинде Өзбекстан тарыхын жазып чыккыла. Эгерде ал тарыхты жазбасаңар, аны конкреттүү айтканда, басмачыларды эл душманы кылып койгон. Басмачыларды кайрадан карап чыккыла. Репрессия болгондорду кайрадан карап чыккыла, кайра жазгыла. Эгерде жазбасаңар, биздин ата бабаларыбыз кечирбейт, бизди арбага кечирбейт дегендей мааниде бир мындай патриоттук мааниде тарыхчыларга дем берди да, багыт берип койду 90-жылы. Ошол 90-жылдан баштап, кийин 93-жылы, 94-жылы, 95-жылы 3 кандидаттык диссертация корголду. Улуттук боштондук кыймыл. Карасаңыз, 93-жылы. Мына эгемендүүлүктү эми алгандан кийин башталды. Мына мисалы Хидиятова, Раджапов, профессор Раджапов, докторлук диссертацияны аябай күчтүү специалист. Зияева, профессор Зияева. Агзам Худжаев, Кокон автономиясы боюнча зашта кылган. Курбанов, Норжигитова, иш кылып бир 5-6 кандидаттык диссертациялар ушул 93-жылдан баштап 2000-жылга чейин улуттук боштондук кыймыл деп деген тиги ошондой өңүттө каралып ушундай баасын алды, тарыхый баасы. Андан кийин 95-жылы, 96-жылы Илимдер академиясында Өзбекстанда атайы басмачыларга арнап илимий чоң форум өткөрүлдү. Алар мындан кийин биз басмачылар кыймылы деген терминди алып таштап туруп, буларды истиклалчылар кыймылы деген, азаттык кыймылы деп атайбыз деп бардыгы ушундай чечимге келишип, мына ошондон баштап аларда чоң бир илимий концепция жаралды да. Илимий концепция жаралды. Алар 95-жылы эле башталды. Мына ушул өңүттө караганда биринчи жолу бизде Кыргызстанда ушулардын таасиринен болсо керек, ушулардын таасиринен болсо биринчилерден болуп ушул концепциянын алкагында биринчилерден болуп Кыяз Сатарович Молдокасымов, Тынчтыкбек профессор Тынчтыкбек Чоротегин, ошондой эле Өмүр Бегалиев деген өзү өтүп кетти. Бегалиев деген ушулар массалык маалымат каражаттарында басмачыларды кайрадан изилдеп чыгышыбыз керек. Бул бандиттердин кыймылы эмес экен, бул элдик боштондук кыймыл экен дегендей маанидеги макалаларды байма-бай коомчулукка жарыялап турушту. Мына ошонун негизинде мен 2001-жылдан баштап Ташкентке каттай баштадым. Ташкентте бир 3 жыл иштедим. Ташкент ал учурда архивинде. Ал учурда Ташкенттин архиви ачык болчу. Биз үчүн азыр жаап таштады, азыр барууга кыйын. Мына 3,5 жыл иштеп, аябай жакшы материалдарды алып келдим. Ошол материалдардын баардыгын 2003-жылы баардыгын материалдарын сборник кылып, заштан тиги кандидат диссертацияны коргоонун алдында сборник кылып чыгарып Илимдер академиясына бердим. Анан зашта тиги коргогондо дагы чоң жардам болду, ошону коргогондо дагы. Анда ал жердеги диссертациядагы тиги мазмуну диссертациямдын тегизге менин тыянагым. Алар Өзбекстанда 1918 жылдан баштап 1932-жылга чейин улуттук боштондук кыймыл деп атаса, менин тыянагым боюнча ал жерде мен кыргыздардын басмачылык кыймылга катышуу процессин, ошолордун катышуунун бир феноменин өзүнчө бөлүп бердим да. Кыргыздардын максаты эмне эле ал жерде? Кыргыздар кандай формада катышты? Максаты эмне эле? Мына ушундай маселени ачып, тиги өзүмдүн тыянагымды тиги ошол Илимдер академиясына жактадым. 2009-жылы азыркы академик Абылай Асанканович Кыргызстан тарыхы деген китепке, жогорку окуу жайлардын арналган китеп. Ошол китепке гражданская война деген бөлүгү бар. Ошол жерге менин тыянагымды киргизди. Сиз боштондук кыймылы деп атай алдыңыз. Мен боштондук кыймыл деп атадым. Анткени себеби алар болсо Өзбекстандын тарыхчылары 1918 жылдан баштап 1932-жылга чейин аягына чейин улуттук боштондук кыймыл деп берип атат. Мен болсо 1918 жылдан баштап 1920 жылга чейин элдик боштондук кыймыл болгон
толық қатышқан. Экинчи этап? Екінші фазасы 20 жылдан баштап 24 жылға чейин бұл кулоо мезгили. Анткени себеби басмачылар уже соғыштан чарчады. Совет бийлиги уже чыңала баштады. Керек болсо Михаил Васильевич Фрунзенин келиши менен толық басмачылардын атчандар отрядтарын түзүп, басмачыларга каршы коюу тактикасын колдонуу менен бүтүндөй совет басмачылардын катарына согушуп аткан теги мужахеттердин бардыгын совет бийлигине өткөрүүгө аракет кылды. Бул экинчи фазасы да. Мен ушундай деп бердим. Экинчи фазасы бул локалдык көтөрүлүш, падение. Ал эми тиги Өзбекстанда айтып атпайбы, 32 жылга чейин улуттук боштондук кыймыл деп. Экинчи этап бул, эки этап менен караган болот да. Экинчи этап бул таптакыр биринчи этап менен таптакыр немеси жок да, мааниси окшошпойт. Көтөргөн мүдөөсү да башка, максаты да башка. Таптакыр башка максаты да башка. Согуштук тактикалары да башка, масштабы да башка. Мына мисалы биринчиси масштабтуу болгон да. Биринчи масштабтуу болгон. Мисалы биринчи масштабта теге советтик тарыхнамада Поляков, Чугуновдун, теге Куниндин, теге Абылгазиевдин китептеринде 15 миңдин тегерегинде, мына советтик тарыхчылар өздөрү айтып атат. 15 миңдин тегерегинде басмачылар бар деп атат. Ар бирин көрсөткөн, ар бир сандарын көрсөткөн. Ал эми теге өзбекстандык тарыхчылар болсо, муну 50 миңге жеткирди. 50 миңге жеткирди. Артынан Элчигенин колун айтып атат да, аскерин айтып атат. Ал эми Баймырза Хайт, профессор Хаймырга 70 миңге жеткирди. Сиздин болжол канча? Менин оюмча, ошол Өзбекстандын тарыхчылар тууралуу айтат, 50 миңдин тегерегинде болсо керек. 50 миң тегерегинде болсо керек. Биринчи этаптагы карасаңыз, эми ушуларды карасаңыз, Айбек мырза, ушуларды бандиттердин тобу деп атасак болобу 52 миңде? Атасак болобу ушу бандиттер, каракчыларды атасак болобу? Болбойт да. Албетте. Аларды 3 жыл бою, мына 18 жылдан баштап 1920 жылга чейин эл багып турду да. Эл багып турду. Аны акча каяктан келет? Аларда мүдөө болду. Көтөргөн туусу бар. Түркистан, түркистандыктар үчүн. Түркистанды азатка чыгарыш керек. Түркистанга эркиндик. Биз өзүбүзчө мамлекет болобуз деген идея өтө күчтүү болгон. Анткени себеби падыша өкмөтү дагы, Керенскийдин өкмөтү дагы эч качан мындай мүмкүнчүлүк түзүп берген эмес. Керенскийдин өкмөтү да большевиктер өздөрү түзүп берип атат. Ошондой өкмөт өзү алдынча мамлекет кургула деп өзү башында тиги декларацияда көрсөтүп атат. Ошого шыктанышкан да? Ошого шыктан, андан кийин көтөрүлүп атышпайбы? Куралдуу көтөрүлүшкө чыгып атат. Мындай караганда масштабын карасаңыз, Ферган өрөөнү камтып атат. Ал жердеги теге советтик тарыхчылар да айтып атат, советтик историографияда да айтып атат, Өзбекстан тарыхчылары да, архивде да маалыматтар бар, бардыгы, архив маалыматтар бар. Башында улуттук боштондук кыймыл болгондугун бардыгы жазып атышат. Керек болсо эч ким танбайт аны. Эч ким китепти берсеңиз, керек болсо мынакей мен архивден алып келдим, мынакей карасаңызчы. Керек болсо Түркистан аткаруу комитетинин, борбордук аткаруу комитетинин төрагалары большевик мусулман Атабаев, Назир Туракулов, Хидралиев өздөрү Түрк ЦИКтен, Түрк АССР-ын 18 жылы түзүлгөн, 24 жылга чейин жашаган. Ошолордун төрагалары өздөрү айтып атат, мына китепте бар. Отчетунда, себеби Атабаев Түркистан комиссиясынын төрагасы болгон. Ал ошол басмачылыкты иликтеп 1922 жылы Ферганадагы партиялык пленумда отчетун берген. Ошол айтып атат. Басмачылардын кыймылы башталышында улуттук боштондук кыймыл болгон, элдик кыймыл болгон, эл катышты деп өзү коммунисттер Түркистан АССР-нын тиги жетекчилери өздөрү айтып атат. Ошол айткан үчүн 38 жыл барды атылып кетти. Репрессияланып кетти. Мына докладтарында ушул китепте бар. Назар Туракулов да айтып атат. Фергана өрөөнүндө 18 жылдан баштап 20 жылга чейин эч кандай коммунисттик партиянын, большевиктердин саясаты жүргөн эмес. Бийлик шура исламчылардын, улама исламчылардын, академисттердин колунда болгон. Элде ошолордун таасиринде болгон. Анткени элдин жашоо образы бул ислам болгон. Исламдан башка жашоо образды падышалык өкмөт дагы берген эмес. Алар эркиндикти кармаган, исламга алар тоскоолдук кылган эмес.
Керенскийдин бийлиги дагы исламга тоскоолдук кылган эмес. Ошон үчүн алар эркин жашаган, исламдын жашоо образы. Вакуфтар алардын жашоо турмушундагы алар социалдык маселесин шешип берет. Вакуфтардын ролу өтө чоң. Себеби ал учурда эч кандай ага альтернативдүү түрдө светтик идеология болгон эмес. Алардын жашоо образы, кылымдар бою жашоо образы болуп келген да. Ошон үчүн булар ошол исламчыларды колдоп чыкты. Анткени себеби февраль революциясы бул демократиялык процесстерди баштап койду деп айтып атат да. Демек калың массаны деле ошол учурда большевиктердин идеологиясы анча сиңе бербеген да. Анда сиңе берген. Ошон үчүн элдер катышып атат. Анан качан Михаил Васильевич Фрунзенин келиши менен анан кийин теги тактикасын өзгөрттү. Теги басмачыларга каршы, мисалы Мойдунга каршы Курманжан Даткандын балдары Кадырбек Камчыбековду, Жамшитбек Карабековду каршы койду. Кадырлуу кишилерди, атчамдарды кошу. Кийин болсо теги 26-жылдарда болсо Кадырбек Орозбековду каршы койду. Теги ади басмачыга мына ошентип кыргыздарды кыргыздарга, өзбектерди өзбек улутундагы өзбектерге каршы коюп туруп ушул тактика менен теги басмачылык кыймылды талкалашты. Экинчи этап, бул биринчи этапты бүттүк. Биринчи этапты көрдүңүз масштабы. Ошо экинчи этапка бир суроом айтып коеюн ошондо болмаса. Демек жанагы эл арасында менин чоң энем мисалы 1906-жылкы эле да ал басмачылык кыймыл учурунда өспүрүм кыз болсо керек. Ошол көп эскертчү экен. Мен көрүп калдым. Чоң энем 96-жылы өттү да. Бизди апам ушул бетиме көз сүйкөп, анан чачымды жайып чуркатып ийет эле, басмачылар келатат деп жүккө кошуп жийип коет эле дегендей окуяларды айтчу экен да. Эл корко баштаган учур кайсы этабында? Эл корко баштаган учур ушул экинчи этап. Экинчи этап. Советтик тарышлардагы баягы басмачылардын талап тоноосун ошолар ссылка жасаганда экинчи этапка ссылка жасаган. Биринчи этапта андай талап тоноо болгон эмес. Талап тоногондорду, себеби басмачылардын кыймылынын ичинде ар кандай категориядагы адамдар болгон. Негизги уран Түркистанды боштондукка чыгаруу, Түркистанды эркиндикке чыгаруу деген кыймылдын негизги ураны болсо, анын ичинде мекенчилер дагы болгон, патриоттор дагы болгон, анын ичинде андан кийин анын ичинде мошенниктер дагы болгон, уурлар дагы болгон, анын ичинде каракчылар дагы болгон, түрмөдөн чыккан каракчылар болгон, толтура кырдаалдан пайдаланып, ошо кырдаалдан пайдаланып, революцияда мародёрлор теге революция жасабаса, мародёрлор магазин тонуп атты го. Ошондой биз деле баштан өткөрбөдүк. Андан кийин теге Мадамбек стратег, согуштук стратег, аябай тажрыйбалуу, андан кийин өтө полководец, мындай бир мекенчил киши болгон Мадамбек. Ошондой элди тоногон корбашлардын бардыгын ордуна атып таштаган. Бул архивдик маалыматтарда бар, мынанда бар. Демек башында эреже бир мемлекеттик ишкен экен, күчтүү болгон. Тартип катуу болгон. Кимде ким ошол элди тоной турган болсо, себеби эл деле тоното турган бир мындай бир неме иштер жасаган эмес. Эл өзү колдоп берип атса, басмачылар 3 жыл багып атсалар, 3 жыл моралдык жактан, каржылык жактан жардам берип атса, неге тономогон эле? Бирок чыккан ичинде, чыккан. Анан кийин Мадамбек бир гана кыргыздарды эмес, орустар тоногондук үчүн дагы, орустарды тоногондук үчүн да, орустардын айыл кыштактарына кол салган басмачыларды дагы жазалаган. Мисалы Калкожоно өзү уйгур, а Мадамбекти көпчүлүгү кыпчак деп жүрөт, көпчүлүгү кыргыз деп жүрөт. Бул түрк, мен аны не билем. Фергана түрктөрдөн экен да? Маргалаң түрктөрдөн. Маргалаң түрктөрдөн мен анда дагы ошо Фергана түрктөрүбүз деген эл жашайт эмеспи? Аны теге көптөө кыргыздар болсо кыргыз деп жазып жүрүшөт. Кыргыз эмес. Аны кыпчак деп жазып жүрүшөт көпчүлүгү журналисттер. Кыпчак эмес, ал түрк. Анын теге неберелери менен мен байланышым бар, байлашып эле сүйлөшүп эле жүрөбүз конференцияларда. Мадамбек Калкожону мисалы кандай жазалаган? Билесиңер да? Калкожону теге адабиятта эле жазып жүрөт. Эшекке атка коюп, эшекке тескери мингизип алып туруп жазалаган. Демек ошол тарыхый факт, Тарыхый факт. Тартип катуу болгон биринчи этапта. Талап тоноо болгон эмес биринчи этапта. Керек болсо өздөрү тоногон теге дашнактар. Билесиздер, Кокон автономиясы талкалаганда Перефелевдин жетекчилиги астындагы теге Коконго келген Кокондун операциясына бүт дашнактар катышкан. Дашнактар бул кызыл армия. Кызыл армия, дружина, армия эмес, дружина. Атай ыктыярлуу түрдө кирген, элди кошун. Теге тонун жамынып алып, кызыл армиянын тонун жамынып алып туруп, теге Коконду 3 күн өрттөгөн. Кандуу булон түшкөн. 10 миңден ашык, аны малы өзбектер жазып эле жүрөт, өзбек таштар. 10 миңден ашык кыргын болгон, 10 миңден ашык жергиликтүү калып кырылган. Анан тынч атабы, анан ушу кырып атса тынч атабы? Эл көрүп атат да, теге кызыл армиянын ким экенин көрүп атат. Совет бийлиги ким экенин көрүп элек, Совет бийлигинин жемишин көрүп элек алар только эле кыргынды, террорду көрүп атат элдер. Бул башында да, орно элек. Орно элек, аны большевигим, меньшевигим, социал-демократыгым, эсеригим билген эмес ал. Антирусских деген ушундай бир уран болгон. Антирусских деген уранын алдында
Түркистанды эркиндикке чыгаруу мындай мүмкүнчүлүк болгон эмес. Мындай тарыхта болгон эмес. Мына бир шанс келип атат бизге. Мүмкүнчүлүк келип атат. Ушуну колдонуп калалы. Түркистанды өз эркиндикке алып чыгалы. Түркистанды өзүнчө мамлекет кылалы деген. Ушундай чакырыктар менен эл колдогон аны. Себеби аябай жабыркаганда падыша өкмөтүнө. Жакшы жактарын айттыңыз. 16 жылкы көтөрүлүштү көрдү. 16 көтөрүлүш бир эле биякта болгон жок да, бул жакта дагы болду да. Көтөрүлүштү болду. Аны салыктар кыйнап жиберди, запкысын аябай тартты да. Андан кийин мына эсер таркагандай да, падыша өкмөт таркаганда аябай сүйүнүштү. Башкаруу формасы, монархиялык башкаруу формасы өзгөрүп, республикага өтүп атышпайбы? Эгемендикке жетебиз, өз алдынча болобуз деген идея өтө күчтүү болгон. Ал идеяны көптөгөн мисалы тарыхчылар айтып жүрүшөт. Деге Кокон автономиясынын талкаланышы менен башталды деп. Андай эмес. Демек жана 14-жылда айтып атсаңыз, 14 жылдан бери эле башталган. Ар жактан 14 жыл эле башталган. Латенттик форма деп коет конфликтологияда. Латенттик формада 14 жыл эле 15 жыл эле башталган. Ал эми ачыкка чыгуусу латенттик мындай жашыруун көтөрүлүштөр. Жашыруу көтөрүлүштөр ошондо эле башталган. Ал эми мында ачыкка чыгуусу 1918-жыл февралда эмес. Февралда эмес. 1917-жылы апрелде эле башталган. Апрелде мусулмандардын биринчи курултайы өткөрүлүп, Шуура Ислам партиясы түзүлүп, Шуура Ислам партиясы бул жадиттердин кыймылынын партиясы да. Жадиттер булар исламды азыркы сөз менен айтканда модернизациялоочу кыймыл. Жаңыча көзгө светтик, жаңы билимди алып келип айкалыштырып, модернизациялоону талап теги максат кылган уюмда. Ошолор биринчи жолу курултай уюштуруп, Керенскийдин Түркистандагы өкмөтүнө биринчи жолу сунуш кылышты. Биз Түркистан федерал парламенттик башкаруунун формасында Россиянын федерациясында өзүнчө автономдуу республика болуп кирүүнү каалап атабыз деген мааниде теги немеде эле башталган, булар апрелде эле башталган. Бул идеясы, Шуура Исламдын идеясы кадемисттерге жаккан жок. Кадемисттер бул уламчылар. Уламчылар деген бул модернизацияны каалабайт. Бул мурдагы Кокон хандыгын кайрана калтыруучу консерваторлор. Консервативдүү көз караштагы кишилер. Басмачылардын баары ушул консерватор болгон. Динчилдер болгон. Экөө тең ушу келишпей атып, анан кийин 15 ноябрда учредительдик чогулушу болмок. Ошо учредительдик чогулушка жетпей калышты да булар. Булар ушу делегаттар жиберебиз деп эле бири-бири менен талашып тартышып отуруп эле большевиктердин кандай бийликке келип калганын билбей калышты да булар. Анан кийин большевиктер да сунуш кылып көрүштү. Түркистанды чогуу башкаралы деп 15-3 курултайында өздөрүнүн моделин сунушташты. Түркистанды чогуу башкаралы. Түркистан бул биздики. Сен 5% түзөсүңөр. Биз 95% түздүк. Мына өмүр бою падышага баш ийип келдик. Мына бизге мүмкүнчүлүк бергиле, бизди эле башкаралы деген идеяны социал-демократтарга да айтты. Анан 15-чы теге немеде ноябрда большевиктерге да сунуш кылды. Большевиктер эмне кылды? Большевиктер 15 ноябрда өздөрүнүн жумушчу солдаттар депутаттар советин уюштуруп туруп, болгону 15 эле адам түзгөн эл комиссарлар советин түздү. Эл комиссарлар советинде 8 орун большевиктерге, 7 орун меньшевиктерге тегеде. Солчул социал-демократтарга берди дагы. Край Муссоветтин мусулмандардын советине, мусулмандардын партияларына бир да орун берген жок да. Азыркыча айтканда шок болду да. Тиги немелерчи жергиликтүү апрелден бери келет да, тынбай өздөрү проекттерди сунуш кылып атат. Түркистанды кантип башкарыш керек деген. Андан кийин чыдабай 26 ноябрда Кокон автономиясы түзүп атышпайбы? Анан арты кандуу менен. Анан акыры кандуу менен бүттү да. Анан кийин ошодо дагы шылдыңдап атпайбы Терки Колесов деген эл комиссарлар советинин төрагасы. Силерди киргизели дедик эле. Бирок бирөөңөрдө да бир большевик эмес экенсиңер. Баардыгыңар социал-демократтарды колдойт экенсиңер. Бириңерди киргизгенге акыбыз жок биздин деп шылдыңдап, бирин да киргизбей койду да. Анан кийин теги Ташкентте эмес саясат кайнап атат ал жерде. Анан кийин Кокондо булардын таасири күчтүү, Ферганада. Анан Ферганага келип туруп, анан кийин Кокондо, анан кийин 4-чү курултай уюштуруп туруп, анан кийин Кокон автономиясын түзүп атышпайбы? Кокон автономиясында дагы ичинде дагы уламачылар менен жадиттер тынбай тиги бийлик талашып, каршыланышып отуруп, анан кийин тиги ноябрда түзүлдү Кокон автономиясы. Январь айында дагы ичинде төңкөрүш жасады. Өздөрүнүн ичинде төңкөрүш жасады дагы. Мурда жадиттер Туран партиясында Тынышбаев эле, кийин Чокоевди алып келишти. Анан Чокоев да жакпай калышып, анан акырынан кийин Кичи Кергеш өзү басып алды бийликти. Кичи Кергеш деген бул уламалар. Баягы консервативдер баягы. Биз эч кандай Россия кошулбайбыз, эч кандай федерация дегенди биз билбейбиз. Биз Кокон хандыгын кайра калыбына келтиребиз деген
кичигергеш кетти. Мына ушул ошондо анан кийин большевиктер анан кийин кичигергеш келгенде анан кийин кичигергеш келгенден кийин анан уламаларга таптакыр жакпайт эле большевиктерчи. Жадиттер менен сүйлөшсө болот эле. Жадиттер менен. Алар прогрессивдүү күчтөр. Алар прогрессивдүү күчтөр. Ал уже уламалар келгенден кийин, тиги консерваторлор келгенден кийин буларды кандай жол менен болсо да талкуулап жок кылыш керек деген чечимге келиштирип, анан кийин Перефилевдин аскерин алып келип талкуулап атпайбы. Анан кийин анан өрт алып анан Фергана өрөөнү. Себеби эл даяр турат да. Элди даярдап койду тиги апрелден бери элди даярдап койду да. Анан кийин жалпы элди кыймыл болуп чыгып кетип атат. Саясий акыбал кандай болгонун, саясий оюндар кандай болгонун аябай жакшы түшүндүрүп бердиңиз да. Анан жанагы экинчи этабындагы элге жек көрүмдүү болуп калган. Талап тоноолорду да айтып берсеңиз, ошо архивде эмне материалдар бар экен? Элге экинчи этабындагы биз эми тарыхчылардын көпчүлүгү, анан кийин айрым журналисттер, айрым баягы ошо басмачылык кыймылга кызыккандардын бир дилетанттык көз караштары бар да, баары бир казанга салып алып кайнатып берет. Басмачылар тиги теме болгон, боштондук кыймылдын тиги баатырлары болгон, буларды баатыр дешибиз керек, анан кийин улуттун каймагы дешибиз керек деп жандай эмес. Биринчи этабы Эмишерден бөлүнүпсүз. Биринчи этабы, экинчи этабы деп эмнеге бөлөбүз? Экинчи этап, биринчи этап бөлгөн себеби уже саясий кырдаал өзгөрүп атат. Басмачылардын талаптары да өзгөрүп атат. Бирок советтик тарыхчылар көз карашы да өзгөрүп атат. Коомдун көз карашы да өзгөрүп атат. Анткени себеби 1924-жылдан баштап Түркистанда азчылык түзгөн мамлекеттердин баардыгы улуттук статусун алып атышат. 1924-жылда тиги эме алып атат, Кыргызстан алып атат, Өзбекстан алып атат. Уже басмачыларды Түркистанды боштондукка чыгаруу деген кыймылдын актуалдуулугу жоголду да. Ураны да жарабай калды. Уран да жарабай калды уже. Уран да жарабай калды. Масштабы да азайды уже. Мурда 52 миңдин терегенде болуп атса, мына менде маалыматтар бар. Ашып барса 400-500 тегерегенде эле басмачылар калды. Анан жана сиз айткандай майда топторго бөлүнүп баштады. Майда. Анан кийин мунун локациясы дагы өзгөрдү. Мурда биринчи бөлүгүндө, биринчи этабында согуш Фергана өрөөнүндө жүрүп атса, чоң аймакты камтып атса, бүт контрол кылып атса, экинчи этабында уже тиги Кашкарды туруп алышып, Кашкарга өтүп алышып, Кашкар тарапка качып өтүп кетет, граница кайрадан кетишет, кол салышат, кайрадан чыгып кетишет, кайрадан киришет, кайрадан кол салышат, тиги демеде мындай бир партизандык согуштун эмес тактикасын өзгөртүштү да. Эмнеге согушуп атат алар? Алар теге өткөндө бир тарыхчы айтып атпайбы? Алар жылаңач баатырлар болгон. Жок, жылаңач баатыр болгон эмес. Алардын баардыгы байлар болгон. Жаныбек Казын окуат окумуш болгон. Өзгөндөгү эң бай болгон. Тиги неме Кайпаңсат өзгөндөгү эң бай адам болгон. Тиги өзгөндөгү мунараны ошол курган, кулап калганда. Өзүнүн каражаты эсебинен курган. Теге реставрацияланган. Теге Алайдагы Ади өтө көп Алайдын байы болгон. Малдуу киши болгон. Теге Айтмерек, Алайкудан чыккан Айтмерек, ал дагы бай болгон. Каракулжадагы Осмон басмачы, ал дагы бай болгон. Жылаңач баатыр деп атпайбы өткөндө, ал туура эмес. Алардын байлыгын баардыгы бул жерде калып кетип атпайбы? Булардын байлыгын баардыгын конфискация кылып атат теге совет өкмөтү. Демек, кийинки этабында уже жеке мүдө, жеке кызыкчылык болуп калды. Мүлүктүк кызыкчылык деген бар да, экономикалык кызыкчылык деген бар. Андан эң башкысы булардагы дагы эле эркиндикти жогору койгон. Экинчи чоң дагы бир баалуулук бар. Бул баалуулук Фергана, Кашкар соода жолуна көзөмөл кылыш керек. Соода жолуна көзөмөл. Анткени булар соодагер болгон. Булар соодагер болгон. Ошондо контрабандист деп аткан. Экинчи этапта аларда эч кандай Түркистанды боштондукка чыгаруу, түркистандыктарды эркиндикке чыгаруу, элин эскиндикке чыгаруу деген идеянын актуалдуулугу жоголгон. Алардын экинчи этапта только соода жолун көзөмөлгө алуу. Колдоо да азайды да, жок. Колдоо да азайды. Мына мисалы бир кызык нерсени айтып берейин. Парпи Корбашынын Парпи Корбаш бар. Бир Парпи Корбашы теге Назаргондук, ал өлгөн, 21-жылы өлгөн. Экинчи Парпи Корбашы теге Азаттык деген Аким Өзгөнүн атасы. Ооба. Ал теге Түркияда 69 жыл өлгөн. Аны эскерүүсү бар. Эскерүүсүн Тайыр Өзгөн деген баласы жазган түрк тилинде. Аны биздин теге окумуштуу спеджи докторант Дастанбек Разак уулу деген которгон. Түркияда, Түркистандан Түркияга деген которгон. Ошол Парпи жазып атат. Кыргыз тилинде азыр которуп койду. Айтып атат. Парпи мен дейт, соодагермин дейт.
мен дейді боштондық қимылды башқардым дейді екінші этапта дейді. Бірақ ел бізді қолдабай қалды дейді. Біз бардығымыз дейді еме көшіп кеттік дейді. Қашқарға дейді. Қашқарға көшіп кеттік дейді. Қашқарға тұрып алып, Қашқарға тұрып дейді. Айырға шыдаған жоқпыз дейді. Себебі біздің бардық мал мүліктер осы жақта қалған дейді. Осыларды алып шығып кетішіміз керек дейді. Алып шығып кетіш үшін сөз түрде пограничтермен қағылышымыз керек. Соғысшымыз керек. Пограничтерге қол салышымыз керек. Аларды жоқ қылыш керек. Жолды елешіміз керек дейді. Себебі сода біздің жашоо бұлағымыз дейді. Сода. Парпе келіп, өзі айтып отады. Өзім келдім дейді. Қарызым өндіргені келдім дейді. Өзгөндүктө теге? Өзгөндүк. Қарызым өндіргені келдім дейді. Қарызым өндіргені келсем дейді. Мені қармап алышты дейді. Кешегілі Мажахет дейді. Мен жанымда жүрген туғандары Мажахет мені қармап алып, Совет өкіметі тапшырауызды байлап алды дейді мені дейді. Анан қарызымдағы үмітімі үзіп дейді. Анан түніменен қашып шығып кеттім дейді. Анан дейді. Қашып шығып кеттім дейді. Ошол санап беріп атат ошол. Менің қолымда 50-60 Мажахетім бар. Алар өздері ешқашан басмачы деп айтқан емес. Менің қолымда 50-60 аскерім бар. Адинің қолында 50-60 аскері бар. Адин айтып отады. Ади тыныш жатқан жерінен эле апарып алай қамап қойыптыр дейді. Эми өзгөнгө апарып қамап қойып, ошқап келіп қамап қойыптыр дейді. Ади дейді, 10 күндө ачарчылык жарыялаптыр дейді. Ошол кезде, ошол кезде биз ачарчылыкты азыр 90-жылы демократиядан кийин көрүп атпайбыз, протест. Ошо неме кылган үчүн, тиги неме кылган үчүн, камаган үчүн ачкачылык 10 күн ачарчылык жарыялап, кийин келип мага айтып берди дейді. 10 күн ачарчылык жарыяладым дейді. 10 күн ачарчылык жарыялап, анан кийин тиги түрмөдөн көпчүлүгүн өлтүрүп, магазиндерди өрттөп, ошолдо шаарда көп социалдык объекттерди өрттөп, анан кийин тиги барып Парпеге кошулуп атпайбы? Аны айтып берип атат. Аябай кызыктуу маалыматтар бар тиги Парпенин эскерүүсүндө. Тиги Айтмеректе дейт, бир 10-15 адам бар дейт. Казыда дейт, Казы Жаныбек Казы. Жаныбек Казыда бир 100дөй бар дейт. Мындай эсептесең, баарын эсепке алып атат да Парпе курбашы. Ашып барса бир 300-дүн тегерегинде эле Мажахеттерди эсептеп атат. Парпе курбашы. Ошол экинчи этабында калып калган. Экинчи этабында калып калгандар, күчтөр, ооба, күчтөр экинчи этабында калып калгандар. Парпенин мисалы эскерүүсүндө эч качан ал өзү эле мойнуна алып атат. Биринчи этаптагы баягы мурда биринчи согуш деп коет алар. Биринчи согуштагы ураныбыздын күчү кетти дейт. Мааниси жоголду дейт. Анткени себеби өздөрү түшүнгөн экен, э? Улуттук боштондук кыймылды ким чечет? Эл чечет да. Элдин баардыгы Совет өкмөтүнө өтүп атпайбы? Алар өздөрү эле калып атат. Экинчи этапта кыскасын айтканда буларды улуттук боштондук кыймыл деп атоого болбойт. Таптакыр болбойт. Дагы бир маселе, дагы бир кызыктуу маалыматтар. Түркиядагы Али Бадамчы деген журналист бар. 3 томдук китеби бар. Ошол жерде ал Көршерматтан интервью алган. Ал айтып атат. Али Бадамчы айтып атат. Көршерматтан мен интервью алдым дейт. Анан мен сурадым дейт Көршерматтан. Шер Мухаммедтин карасаң эскерүүсүн. Ал эскерүү биздин УКМКнын архивинде дагы, тиги Ташкентте дагы эч жерде жок мындай эскерүүлөрчү. Алар только ошол журналисттердин эскерүүсүлөрүн гана окушубуз керек да биз. Ал айтып атат дейт, тиги эч качан мен Мадамбекти өлтүргөн эмесмин. Тиги советтик тарыхтамада айтып атпайбы? Тиги Көршермат өлтүргөн деп. Мени өлтүргөн эмесмин. Эч кандай өлүмгө тиешеси жок. Өлүмгө мен керек болсо ал менин кудаам болгон. Аны Зиновьев өлтүргөн, мага төңкөп койду деп атат. Ошондой деген маалыматтарды айтат. Анан дагы бир кызык маалыматтар бар да. Өтө көп маалыматтар бар. Мен ошону эң орчундусун айтып берейин. Көршерматты айтып атат. Көршерматты интервью алып атпайбы? Көршермат айтып атат. Мен дейт ак босогодон дейт. Себеби дейт Фергана өрөөндөгү коммунисттер баарын ээлеп алды дейт. Күчүбүз азайып калды дейт, күчүбүз кетип калды дейт. Фрузена эмеси дейт. Анан ошон үчүн биз тоого сүрүлдүк дейт. Тоодогу биздин таянычыбыз тоолук басмачылар дейт, тоолук кыргыздар дейт. Жаныбек Казыга жолуктум дейт. Анан кайра келет анан Мойдунга жолуктум дейт. Мойдундун үйүнө келсем дейт, Мойдун деген ноокаттык найман. Мойдун үйүнө келсем, Мойдун жок экен дейт. Бирок кагыран күйгүмдө келдим дейт, бирок таанылуу кийинип алдым дейт. Көршермат айтып. Көршермат деген бул Мадамбектен кийин лашкар башы, бүт тиги басмачылардын башчысы. Келсем дейт, немени Мойдунбектин апасы Курбан Датка деп, Курбан Датка бир атчан бирөө менен урушуп атыптыр дейт, атчан адам менен урушуп атыптыр дейт. Анан секин басып барып уктум дейт. Уксам мындай деп атат дейт. Тиги атчанды тааныдым дейт. Атчан бул коммунист Таракулов экен дейт. Коммунист Таракулов бул Түркстан Борбор Комитетинин төрагасы да.
как раз сол дебеле Мойдунбекти кармаганы барган да. Мойдунбекти кармаганы барган. Мынакей. Бала мынакей. Төрөкулов Назир. Макши. Ушул киши экен дейт. Ал эмне деп атат дейт? Ал мындай деп атат дейт. Мойдунга айтканын кайтсын. Биз ага бийлик беребиз. Жакында кыргыз өзүнчө мамлекет болот. Ошол кыргыз мамлекеттин башчылыгына биз Мойдунду коебуз. Коммунисттерге өтсүн, бизге жардам берсин. Эмнеге өзбектерди колдоп атасыңар, өзбек басмачыларын колдоп атасыңар? Өзбек басмачылары жакында жок болот. Деп сүйлөп атат дейт. Андан кийин Курбай теген эме айтты дейт. Мойдунбектин апасы айтты дейт. Капырсыңар силер. Биз өзбек менен кыргыз бир тууганбыз. Кеткиле, биз жакында Түркистан мамлекетин курабыз. 21-жылы, 21-жылы айтып атат. 21-жылы себеби кармалган, Мойдун кармаларын алдында да. Деп айдап жиберди атчанды дейт. Андан кийин дейт, мен дейт, карап отурсам Мойдунбек келди дейт. Анан Мойдунбек менен андан кийин кыргыз да. Мойдунбек менен андан кийин апасынын сөздөрүн айттым дейт. Апаңыз сизге караганда патриот экен. Сизге караганда духу чоң экен. Деп апасын мага жагып калды дейт. Мойдунбектин апасы мага жагып калды. Жагып калып туруп дейт. Жагып калды дагы дейт. Анан дейт. Кызын сурадым дейт. Менин иним бар, Нурмухаммедбек, алда чоң басмачыда. Нурмухаммедбекке менин кызымды бергин деп туруп, анан куда түшүп дейт, согуш маалында куда түшүп, Мойдунбектин кызын алып кеттим дейт. Куда болдум дейт. Андан кийин азыр теги 69-жылы Шер Мухаммед Аданада өлүп атат. Ал эми Нурмухаммед болсо, ал 76-жылы өлүп атат. Демек Түркияда жүргөндө алып койгон маек экен да бул, э? Түркияда алып жүргөн маек. Демек Нурмухаммедбек менен Мойдунбек экөө куда болуп атат. Шер Мухаммедбек менен Мойдунбек куда болуп атат. Инисин алып берип атат. Бүгүнкү күнү анын инелери, анын теги Нурмухаммедбектин неберелери бүгүн Америкада Нью-Джерси штатында жашашат бүгүнкү күнү. Демек тарыхый булакта ушундайлар бар да, муну куда болгондугун, анын балдары азыркы биздин Мойдунду теги бандит, каракчы деп жүргөн Мойдундун апасы ушундай сөздөрдү айтып атат. Демек апасы ошентип айтып аткандан кийин Мойдунбекте дагы ошондой идеялар болгон да. Түркистанды боштондукка чыгарыш керек деген идея болгон да. Күбөлөрдүн көзү менен дагы кызыктуу да. Фрагменттерин толуктай айталарчы. Жанагы айтып кетпедимби? Тигили Түркмөнстанда Жунайт хан, анан Тажикстанда тигили Ибраимбек дегенде Ферганада Мадамбек болот атпайбы? Мадамбек. Эми архивтерди казып, изилдеп жүрөсүз. Ушул кыргыздардын ролун айтып бериңиз. Жакшы суроо болду. Биринчи баскычында. Биринчи баскычында кыргыздардын катышуусу мындай кызыктуу да. Мен мындай бир маселеге көңүл бурдум да, ошол кокондогу саясий процесстерге кыргыздар катыштыбы экен деп. Жалпы кыргыздар ушул саясий процесстерге катыштыбы? Теги 18-17, 18-жылда саясий процесске катыштыбы деп кызык көрдүм да. 3-чү курултайына сентябрда 17-жылы сентябрда Койбагаров деген Жети Суудан жадид өкүлү барып катышыптыр. Кыргыз муну Аида Кубатова Илимдер академиясында иштейт. Ошол өзүнүн жадиддик кыймылдар боюнча, Кыргызстанда жадиддик кыймылдар боюнча китеби чыккан. Ошол жазып чыкты. Мен архивден алып чыктым. Мусулмандардын 4-чү курултайына, Кокон автономиясынын түзүлүшүнө Оштон Алымбек Татканын небереси Жамшитбек Карабеков барып катышыптыр. Алда орус тилин мыкты билген, өз доорунун билимдүү кишиси болгон да. Жамшитбек Карабековду Ювачев деген демеси теги орус падышачылык учурунда ал жазган 1902-жылдары теги немеге келди деп, Мадыга келди, немеден келди деп, Казандан келди деп. Орус Тузем мектебинде окуган, орус тилин мыкты билген, Казанда окуп келген. Келери менен эле Ош уездинде билим берүү башкармалыгын башкарган. Ферган өрөөндөгү кадыр барктуу, абройлуу кишилерден болгон. Аны Кокон хандыгына алар чакырып атат. Демек ошол киши катышып атат тиги. Катышып атат, бул киши катышып атат. Андан сырткары теге Дастанбек Разакулу деген жигит теге Түркияда иштейт. Ал дагы бирөөнү тапты. Төлөйкөн деген айыл бар ошто. Ошол жерден Матис Кары деген дагы бир
жадиттин өкүлү болсо керек, ал дагы барып катышкандыгы жөнүндө маалыматтар берип атат да. Бул да ырасталды. Бул дагы ырасталды. Кыргыздар мурда кыргыздар белгисиз эле кыргыздар катыштыбы, катышпадыбы деген. Анан мен ошол китепке ошону киргиздим, Жамшитбек Карабековду киргиздим. Ал ошол жерге барып, мынакей ошол жерге барып, теге өкмөттүн курамына кирип атат Жамшитбек Карабеков. Эми бул эми айрым эле адамдар катышып атат да, маселе туулуп атат. Чындыгында түштүктөгү кыргыздар Кокон автономиясын чындыгында колдогонбу деген маселе болуп атат да. Колдогонбу? Ушул боюнча маалыматтар болду беле кыргыздарда? Ошол саясий процесстер кыргыздар катыштыбы деген маселе бар да. Катыштыбы деген маселеде ошол бирин серин эле ушундай лидерлер катышып атат. А бирок кыргыздардын бул басмачылыкка кыймылга катышуусунун мотиви эч кандай динге байланыштуу эмес экендиги мына жерде Атабаев көрсөтүп атат. Мына жерде көрсөтүп атат. Кыргыздардын катышуусунун негизги басмачылык кыймылга катышуусунун негизги себеби өзбек конкрет көрсөтүп атат. Өзбек элдеринин чыгуусунун себеби Кокон хандыгын кайрана калыбына келтириш керек эле. Кокон хандыгы талкалангандан кийин алар көтөрүлүп чыгып атат, аларда почва даяр эле. А кыргыздардыкы болсо бул окуяга катыштыгы эч кандай исламга байланыштуу эмес, кыргыздардын катышуусу жер маселесине байлап атат. Себеби 16 жылга көтөрүлүштүү жер маселеси болуп атпайбы? Ошол эле 16-чы, 17-чи, 15-чи жылдардагы түштүктөгү кыргыздардын жерлерине, кыпчактардын жерлерине, түрктөрдүн жерлери, көчмөн элдердин жерлеринин көпчүлүгүн орус кыштактары пайда болгон. Переселенский комиссия именно кыргыздар тиги тоого көчкөн маалда бүт кыргыздын жерлерин Шайлоого кеткенде кыштап алып атат. Куршапта, Өзгөндө, Көк Ар төрөндө, Аксы районунда, Аксыда ушул суулуу жакшы жерлердин бардыгын кыргыздарды бияктан сүрүп чыгарып орус кыштактарын курганда. Мына ошол кыргыздардын социалдык чыңалып олтуруп, анан кийин тиги Кокондо башталган көтөрүлүшкө булардын нааразычылыгы жер маселесине байланыштуу басмачыларга кошулгандыгын мына жерде Атабаев жазып атат. Мына жерде мен азыр көрсөтүп берсем болот эле. Ушунун ичинде карасаңыз болот. Атабаев жазган. Кызыктуу экен. Эч кандай динге байланыштуу эмес, бул 16-жылкы эле көтөрүлүштүн уландысы кыргыздар үчүн деген тиянагын отчетунда берип атат Атабаев. Эч кандай динге байланыштуу эмес. Мен ошо суроону сизге берейин деп аткам да өзүнчөчү. Динге канчалык катышты болгон, канчалык жер маселеси Кыргызстан басмачылардын катышуусунун негизги мотиви жер маселеси болгон. Жерге болгон нааразычылык, падыша өкмөтү болгон нааразычылык аябай күчтүү болгон. Аларды бизде советтик мезгилде совет тарыхчылар бир бизде экиге бөлүп коюп атпайбы? Совет колониалдык доор, анан кийин советтик доор деп. Кайчы менен кесип таштап атат. Анан кийин Кыргызстан неменен совет элинин тарыхы ушул жерден башталган деп. Ал жактан бүт алардын өбөлгөлөрүнүн бардыгы падышалык Россиядан агылып бияка өтүп атпайбы? Жер маселеси 16 жылга 2 жылдагы мурдагы көтөрүлүш 2 жыл мурдагы 16 жылдагы түндүктөгү көтөрүлүш, Жети сууда көтөрүлүштүн өбөлгөлөрү тиги окуялар бири-бирин улаган окуялар, бири-биринин себептери, натыйжалары бар эле да. Алар да чыңалып отурган, чыңалып өтө күчтүү болгон. А басмачылык Ферганада Кокондо башталганда булар да ошолорго кошулуп кетти да. Булар да ошого кошулуп кетти. Менин оюмча эки топтун, эки улут өкүлдөрүнүн басмачылыкка катышуусунун негизги социалдык, саясий өбөлгөлөрү башка-башка. Бул аябай бир чоң тема экен. Балким сизден бир убакыт болуп калса, дагы бир кенен бир өңүтүн сүйлөшсөк болот экен да. Азыр ушул архивдеги материалдар боюнча көп айтпай калдыңыз окшойт. Ташкентте биринчиден архивде материалдар. Биринчиден чындыгында биринчи этап боюнча маалыматтардын бардыгы Ташкентте. Маалыматтардын Ташкентте. Анткени себеби Түркистан АСРнын борбору Ташкент болуп турган 1918 жылдан 1924 жылга чейин. Маалымат дегениңизде сүрөт бар. Сүрөттөр бар. Булардын кылмыш иштери бар, сурактары бар да. Жок, сурактары бул УКМКда. Буларда булардын кыймыл аракеттери боюнча, булардын чыгышы боюнча, булардын аракеттери, согуштук аракеттери боюнча Ташкенттеги архивде турат. Алардын көбүнчө партиялык кызматкерлердин отчетторунда.
Кызыл армиянын командирлеринин баягындай оперативдүү маалыматтары ошолор бар, стенограммалар. Мынакей карасаңыз, ичинде бардыгы бар, стенограммалар. Ошол отчет берип атышат алар. Партиялык чогулуштарда отчет берип атышат. Ошондой эле комиссия иштеген да, басмачылар боюнча. Комиссияны ошо Атабаев жетектеген. Ошол комиссияда бүт иликтеген Фергана өрөөнүндөгү басмачылардын чыгышынын негизги себептерин иликтеген. Ким күнөөлүү? Күнөөнү ошондо. Ошол комиссиянын корутундулары да бар. Бардыгы бар ошонун ичинде, ошонун баардыгы ичинде бар. Күнөөнү ошондо бүт бардыгын тиги эл комиссарлар советине оодарган. Эл комиссарлар совети шалакылык кылган. Биринчиден дашнактарды теге алып келип туруп, теге кызыл армия алып келип тартып туруп, канга бөлөдү Фергананы. Күнөөлүү өздөрү, күнөөнү ушул эгерде алар ушундай кылбаганда, дашнакты алып келбегенде согуш болбойт эле. Фергана өрөөнүндөгү эч кандай большевиктер жок, солчул эсерлер ээлеп алган. Алар басмачылар согушуп атканда, согуш мезгилинде бүт айыл кыштактарды өрттөп отурган. Кызыл армия анткени кошулуп кетпесин деп, себеби тынбай кошулуп турган да. Кырып отурган. Комиссиянын корутундусунда ошону көрсөтүлөт. Ошон үчүн элдик боштондук кыймыл болуп чыгып атат. Эмне үчүн элдик боштондук кыймыл дегенге жооп беришкен булар. Эл кошулуп атат деп. Ушул айткан үчүн Төрөкулов дагы и Атабаев дагы ушул айткан үчүн, комиссиянын корутундусун чыгарган үчүн 30 жыл атылган. Мен сизди угуп отуруп, изилдөөлөр жетиштүү эмес экен деп калдым да. Сиз өзүңүз кантип ойлойсуз? Басмачылык кыймыл жөнүндө изилдөө аябай кызыктуу нерселерди айтып бердиңиз. Бул маселе боюнча Өзбекстанда 15тен ашык илимдик кандидаттык диссертациялар корголду. Ичинде докторлук диссертация бар. Ичинде кандидат диссертациялары бар. Бизде болгону 3 эле кандидат диссертация корголду. Мына изилдөөнүн деңгээлин ушу менен аныктасак болот да, параметр ушулда. Түшүнүктүү болот деңиз. Мен биринчи этап боюнча, ал эми экинчи этап боюнча кулактарга каршы, кулакка тартуу, анан кийин коллективизацияга каршы локалдык кыймылдар боюнча теги Ош мамлекеттик университетинин доценти Бөтөнөев Жолдошбек изилдеген, диссертация жактаган. Жаңы көз карашта экинчиси теги Алтымышева Зухра деген Манас Түрк университетинде, ал дагы коллективизация боюнча экинчи этап менен. 3 этап менен, ушул 3 кандидат диссертация менен буларга баа берүү жетишсиз. Жетишсиз албетте. Биринчи этаптын өзүн жетишсиз. Аябай көп жагдайлар бар турбайбы? Карасаңыз, архивдеги дагы маалыматтар толтура. Кыргыз эми бул жерде биз бөлүп карашыбыз керек. Теги өзбектеги окумуштуулар алар өздөрүнүн катышуусун, өзбектердин катышуусун көрсөтүп берди. Алар Кокон автономиясын өзбек элинин мамлекеттүүлүгүнүн пайдубалы катары берип атат. Пайдубалы катары берип атат. Биз ушул жерде бөлүп кетишибиз керек. Мен аз айтып атпаймынбы? Кыргыздардын ал мамлекеттүүлүгүнүн пайдубалына катышкан эмес кыргыздар. Кыргыздардын катышуусу башка, жер маселеси. Мына ушуну изилдешибиз керек. Архив ошакта. Экинчи архив УКМКнын архивинде, следственный иштердин бардыгы биздин эле УКМК, биздин эле Улуттук коомчулук комитетинин архивинде турат. Эми жана мыйзам кабыл алынып калбадыбы, балким жол ачылып калса? Жол ачылып калса керек, себеби 10 жыл башкарган азыр Атабейит мемориалдык комплексинин директору Болот Абдрахманов агай менен сүйлөшкөндө, ал жерде басмачылардын кыймылы боюнча маалыматтар өтө көп дейт. Мына кечээ өзүңүз күбө болдуңуз. Кечээ Болот Абдрахмановдон кийин архивди жетектеген теги эже дагы айтты, маалыматтар өтө көп деп. Мына ушул жакта алып чыгыш керек. Үчүнчү булак бул баягы Өзбекстанда чыккан монографияларда, мен айтып аткан баягы Түркияда чыккан монографияларды бардыгын которушубуз керек. Али Бадамчинин китебин баарын которушубуз керек. Ошол жерде кыргыздар жөнүндө маалыматтар чыгат, дагы маалыматтар чыгат. Баймырза Хайттын китебин которушубуз керек. Туура. Валидинин китебин которулбай турат ушулардын баардыгы. Ошолорду которулса, ушулардын ичинен дагы маалыматтар чыгат. Бул 3 болду. 4-чү булак бул эл оозундагы легендалар. Эл оозундагы легендаларды мына азыркы тажрыйбалуу журналисттер аябай пайдаланышып, публистикалык жанрда, көркөм жанрда аябай сонун макалалар жазып атат. Тарыхчылар дагы ошо эл оозундагы басмачылар жөнүндөгү архивде жок, эч кандай теги адабияттарда жок маалыматтардын элдин оозунда аябай көп. Жаныбек Казы боюнча, Айди Корбашев боюнча
Айтберек боюнча, Кайып Аңсат боюнча өтө элдин оозунда себеби кече эле болуп атпайбы окуялар. Ушулардын баардыгын топтошубуз керек. Мына 4-мал. Ушул боюнча мисалы профессор Абдикерим Муратов Маданбек боюнча аябай сонун китеп жазды. Ооба. Мына элге мына ушул публистикалык, көркөм жанрдагы китептерди көбүрөөк жазыш керек да ушул боюнчачы. Анан элге жетет, анан эл түшүнө баштайт басмачылар ким экендигинчи. Сизге чоң рахмат агай. Атайын убакыт бөлүп ушул биздин студиябызда басмачылык кыймыл тууралуу айтып бердиңиз. Урматтуу Азаттыктын көрөрман угармандары, бүгүн биз Куугунтук курмандыктары подкастында белгилүү тарыхчы, басмачылык кыймыл боюнча архивтерди казып изилдеп жүргөн Талайбек Жаркынбаев менен маек курдук. Биздин подкасттарды YouTube'дагы баракчабыздан, сайтыбыздан көрө аласыздар. Саламатта калыңыздар.